Кандай аялдын ажары ачылат? Маңдайларына жазган түгөлөрүн издеп эки дос деңиз аркылуу жер кезип алыскы сапарга аттанышат. Күндөрдүн биринде алар чакан аралга жетишет. Ал жердеги уруу башчысынын эки кызы бар экен. Улуусу Чүрөк, кичүүсүнүн өңү сертирээк болот. Эки достун бири экинчисине айтат: "Болду, мен ушул жерде калдым. Өзүмдүн бактымды таптым окшойт. Ушул жерден үйлөнүп, ушул керемет аралды жердейм. Мейли, туура кыласың. Улуусу аябай сулуу экен. Сен туура тандоо жасадың, досум", дейт экинчиси. "Сен мени түшүнбөй калган окшойсуң, досум. Мен улуусуна эмес, кичүүсүнө үйлөнөм". "Соосуңбу? Өңү сырт ушул кызгабы?" дейт досу. "Анча эмне таң калдың? Бул менин жүрөгүмдүн тандоосу. Мен өз сезимиме ишенем", дейт биринчиси бекем сүйлөп. Ошентип достун бири аралда калып, бири андан ары өз түгөйүн издеп, деңиз мейкининдеги кайра чыгат. Жигит аралдагы уруунун салты боюнча кыздын калыңы уй менен эсептелээрин, мыкты, сулуу деген кызга 10 уй сураларын угат. Анан ал мал базардан 10 уй сатып келип, кыздын ата-энесинин алдына айдап барып кулдук уруп, уруу башчысынын кызынын колун сурайт. "Болуптур, макулдугумду берейин. Менин улуу кызым чындыгында эле айылдын сулуусу, акылдуусу. Ал 10 уйга татыктуу", дейт болочок кайната. "Жок, сиз мени түшүнбөй калдыңыз. Мен сиздин кичүү кызыңыздын колун сурап жатам". "Сен эмне, тамашалап атасыңбы? Ага 10 уйбу?" деп таң калат кыздын атасы. "Мен көңүлүм түшкөн кызга гана үйлөнөм. Мейли, бирок мен чынчыл адам катары аны 10 уйга эмес, 3 уйга эле берейин". "Жок, мен өзүмдүн сүйгөн кызымды 10 уйга баалайм жана кызыңыздын калыңына 10 уйдан кем бербейм", дейт. Да жигит уруу башчысынын кичүү кызына баш кошуп, ошол жерден чоң той өткөзүп, үйлөнүп жайланып калат. Арадан жылдар өтөт. Экөө бала бакыралуу болушат. Күндөрдүн биринде баягы досу кеме менен өтүп баратып, көрүшүп учурашайын деп чейке токтойт. Кургак жегирге жаңы эле кадам шилтегенде алдынан ажары нурдай жанган сулуу чыгат. Эркек адам досунун атын айтып, анын кантип тапсам болот деп сурайт. Суйкаган сулуу колун жаңсап, четки үйдү көргөзүп коет. Барса досу чарбасы менен алышып, жанында бала чакасы чуркап ойноп жүрөт. "А, досум, үйүң да чарбаң да жакшы экен. Балдарың да жүрөк кубантат. Ал эми аяш менен болгон жеке мамилең кандай деги?" деп шектүү сурайт. Мейманы ал жай сурашкан соң. "Рахмат, дос, баары жакшы. Мен абдан бактылуумун", дейт тигилчин көңүлүнөн. "Жашың келип калар, ага чейин үйгө кирип туралы", дегиче жана көл жээгинен жолуккан ажарлуу пери короодо пайда болот. Таң калган досу акырын шыбырап: "Досум, сен экинчи жолу үйлөндүң беле?" деп сурайт. "Жок". "Анан аялың ушунчалык өзгөрдү. Кантип ушундай болсун?" Оозу ачылат меймандын. "А, сен бул тууралуу өзүнөн сура", деп күлүп: "Жүр үйгө киреличи. Келинчегиң менен таанышып, биздин аралда каалаганча эс алып конок бол", дейт жигит. Тамак учурунда аяшына суроо бергенден канчалык тартынса да, акыры анын таңдануусу чегинен чыгып, ыңгайсыз болсо да келинге сөз баштайт. "Кечирип кой, аяш. Бирок сурабай кое албадым. Мен сени алгач көргөндө таптакыр башкача элең. Ажарыңдын мынчалык ачылганына, сулуу болуп калганыңа таңданып бүтө албай жатам. Мунун бир сыры, себеби бардыр". Келин ууртунан акырын жылмайып: "Мунун бир гана жөнөкөй себеби бар. Бактыма жаралган түгөйүм мени 10 уйга татыктуу деп эсептегенде жана өзүнүн сүйүүсүн арнап мээримин төккөндө, камкордугун кылганда мен деле балалуу аялзаты турбаймынбы деп өзүмө болгон көз карашты өзгөрткөм. Өзүмдү өзүм баалай баштагам. Мен да өзүмдү сүйгөндү үйрөнгөм. Ошондо белки мендеги көңүлдүн токтугу жана күйөөмдүн арзусу мени гүлдөй кулпуртуп ачты. Көрсө гүлгө күн менен суу кандай зарыл болсо, аялдын бактысы үчүн эркектин тунук сүйүүсү да ошончолук зарыл экенин түшүндүм", дептир бактылуу сулуу. Аялдар сүйүүдөн көп нерсе сурабайт. Болгону алар өздөрүн
Çoң чыгарманын негизги каарманы катары сезгени өтө маанилүү. Минион Маклофлин америкалык жазуучу. Аягы.